Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тил сабагы 10 класстарында. Бүгүнкү сабакта сиздер менен мен Мусабаева Элнура Ишимбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тике сөздүн түрлөрү, цитата, диалог. Ал эми бүгүн сабагыбыздын максаты төл сөз менен бөтөн сөздү кайталоо менен бирге тике сөздүн түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Тике сөзгө тыныш берилерин коюу менен сүйлөмдөрдү туура түзүп, ой жүгүртүүбүздү өнүктүрөбүз. Ал эми диалог, цитатаны кээбизде туура колдоно алабыз. Балдар, жашоодо максатың барбы? Планың барбы? Каалооң барбы? Үмүтүң барбы? Ооба деп жооп берсең, анда сен ийгиликке жетишесиң. Ийгиликтин душманы жаман өрнөктөр. Ийгиликтин алгачкы душманы бул жалкоолук. Ийгиликтин экинчи душманы бул жаман дос. Ошондуктан балдар, билимдүү болсоң озорсуң, билимсиз болсоң осолсуң. Келе балдар, билим алып, андан көрө билим алалы, билимге умтулалы. Мына балдар, биз биринчи тике сөздү өтөрдөн мурда төл сөз жана бөтөн сөздү кайталап алалычы. Сүйлөм ичинде өзүбүздүн сөзүбүздү биз төл сөз дейбиз. Ал эми башка адамдын сөзүн бөтөн сөз дейбиз. Бөтөн сөз дайыма тырмакчага алынып жазылат. Мына байкасаңар мисалдардан. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп айткан Разаков. Мында бөтөн сөз кайсы болду? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген. Көрүңөрбү? Тырмакчага алынды. Кандай тыныш берилер коюлду, байкасаңар. Биз балдар буга мындай тыныш берилерди коет экенбиз. Биринчисине, мына байкасаңар, бөтөн сөз жазылганда тырмакчага алынып, өтүрлүү сызык коюлуп, андан төл сөз жазылды. Экинчи сүйлөмгө көңүл буралы. Чыңгыз Айтматов мындай деген: жер бетинде кыргыз эли жашап турганда, кыргыз тили да жашай берет. Мында бөтөн сөз төл сөздөн кийин келди. Кандай тыныш белгили коюлду, байкайлы. Мынакей мындай тыныш белгилерди коюп алдык. Үчүнчү сүйлөмгө көңүл буралы. Исахунбаев: менин бүткүл билимим да, өмүрүм да сендик гана. О элим деп айткан. Мында кандай бөтөн сөз ортосуна келди дагы, төл сөз эки жагында болду. Кандай тыныш белгили коюлду, карагыла. Бул сүйлөмгө мына мындай схеманы чийип алдык. Мында бөтөн сөздүн жанында илеп белгиси турат. Илеп белгиси тырмакчанын ичинде калды. Төртүнчү сүйлөмгө көңүл бурабыз. Сен ооруба деп ырдаган акын Алыкул Осмонов. Мен ооруйун ата журт. Мына балдар, буга мындай схеманы коюп алабыз дагы. Байкасаңар, мында илеп белгиси тургандыктан биз илеп белгини тырмакчанын ичине калтырабыз. Көрдүңөрбү? Мынакей ушинтип төл сөз жана бөтөн сөзгө коюлчу тыныш берилерди эстеп, дептериңерге жазып алсаңар болот. Эми балдар, ошол башка бирөөнүн бөтөн сөз, мындай айтканда бөтөн сөз экиге бөлүнөт экен. Тике жана кыйыр болуп. Тике сөз, бөтөн сөз эч өзгөрүүсүз берилсе, бул тике сөз болот. Бөтөн сөз өзгөрүлүп берилсе, анда бул кыйыр сөз болот экен балдар. Жана айтпадыкпы? Тике сөздө бөтөн сөз эч өзгөрүүсүз берилсе дейт. Мына бул мисалдан карап көрөлү. Элде мындай макал бар: жигитке 70 өнөр аздык кылат. Көрүңөрбү? Бөтөн сөз төл сөздөн кийип тыныш берилери коюлду. Эч өзгөрүүсүз берилди. Бул тике сөзгө мисал. Ал эми ушул эле мисалды, ушул эле сүйлөмгө мисал алалы. Эр жигитке 70 өнөр аздык кыларын айтышкан. Бул кыйыр сөз, бөтөн сөз өзгөрүлүп берилди. Ошондуктан эч кандай тыныш белги коюлган жок. Көрүңөрбү балдар? Эми ошол бөтөн сөз бөлүндү, тике жана кыйыр болуп. Ошол эми тике жана кыйыр сөздөрдүн тыныш берилерине көңүл буралы. Тике сөз автордун сөзүнөн мурда келсе, үтүр жана сызыкча коюлат да, тырмакчага алынып жазылат.
Мына карап көрсөңөр, бул мисал менен далилдесек болот экен. Карап көрүлө, тыныш берилерине көңүл бургула. Билимден кубаттуу күч жок деген Горький. Мында тике сөз, андан кийин автор сөзү берилди. Тике сөз бөтөн сөз тырмакчага алынып, өтүрлүү сызык коюлду. Экинчисин карагыла. Сабакка барбайсыңбы? Деди Асан. Мында суроо иретинде болоткандыктан тике сөз менен кошо суроону коюп, анан тырмакчаны жаптык. Андан кийин сызыкча коюлуп, автордун сөзү кетти. Үчүнчүсүндө бах, кандай сонун деп чоң атам кубанды. Мында тике сөзгө менен кошо илеп белги коюлуп, ички сезим менен айтылып аткандыктан анан тырмакча жабылып, сызык коюлуп, анан автордун сөзү кетти. Тике сөз автордун сөзүнөн кийин келсе, кош чекит коюлуп, баш тамга менен башталып жазылат. Мына бул мисалдарды карасаңар, кандай тыныш берилер коюлду. Мында кош чекит коюлгандан кийин тике сөз чоң тамга менен жазылды. Автордун сөзү тике сөзүн ортосуна берилсе, тике сөз толугу менен тырмакчага алынат да, эки жагынан тең үтүрлүү сызыкча менен ажыратылат. Мына карасаңар, бул мисалдар менен далилдесек болот экен. Мында оксаңар балдар, мен толкунданып, жакшы окуп турсуңар. Мында автордун сөзү ортосуна келди, тике сөз эки жагына келгенден өтүрлүү сызыкча менен ажыратылды. Мына балдар, силер тике сөз менен кыйыр сөзүнүн ортосуна коюлчу тыныш берилерди билип алыңар. Эми тике сөз кандай болуп бөлүнөт экен? Цитата жана диалог деп бөлүнөт экен. Цитата латын тилинен которгондо күбөгө тартуу дегенди билдирет. Өзүнүн пикирин түшүндүрүү жана бекемдөө үчүн башка бир автордун чыгармасынан өтө чакан үзүндү же бирөөнүн кыска сөзүн пайдалануу, цитатаны өз орду менен ыкты пайдалануу зарыл. Цитата тике сөздү пайдалануунун бир ыкмасы. Цитатанын тыныш белгилери тике сөздөгүдөй, бирок төмөндөгүдөй айырмачылыктар бар. Айрым учурда цитата түзүлүшү жагынан төл сөз менен байланышып, бир бөлүгү катары колдонулат. Мисал алалы. Элибизде мындай макал көп кезигет. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Ал эми балдар, айрым учурда цитата толук колдонулбаса, анда калтырылып кеткен сөздүн орду көп чекит менен белгиленет. Кээде цитатанын баш жагы калтырылса же кыскартылса, анда абзац көп чекит менен башталат. Мына көрдүңөрбү, эмне үчүн көп чекит менен башталат деп ойлодуңар эле. Ал эми цитатада коюлуучу тыныш белгилер төмөндөгүдөй. Жакшылап конт коюп карап чыккыла. Ал схемага мындай макалдар менен далилдейли. Карагыла. Кыргыздарда мындай макал бар. Уят өлүмдөн катуу. Уят өлүмдөн катуу деген макал бар кыргыздарда. Кыргыздарда уят өлүмдөн катуу деген макал бар. Китеп деп айткан Белинский, билим алуунун булагы. Белинский, китеп айткан билимдин булагы. Ал эми балдар, диалог грек тилинен которгондо сүйлөшүү, аңгемелешүү дегенди билдирет. Өзү эле айтып тургандай, ди деген эки дегенди билдирет. Эки же андан ашык адамдын өз ара ойзеки сүйлөшүүсү же болбосо аңгемелешүүсү бул диалог боло алат экен. Көркөм чыгармадагы диалог каармандын кебин мүнөздөөнүн эң кеңири түрүнөн болуп саналат. Диалог бардык жанрдагы чыгармаларда бар. Өзгөчө ал драмада окуяны өнүктүрүүнүн каражаты катары колдонулат. Мисалы, бул диалогто карап көрүлөчү. Айдай, сен бош убактыңды кандай өткөрөсүң? Китеп окуйм, салам. Кандай китептерге кызыгасың? Ар кандай кызыктуу китептерге? Деген диалогду түздүк. Эми карап көрсөңөр, диалог сөз башынан жазылат да, дайыма астына сызыкча коюлуп жазылат. Улам бирөөнүн сөзү сызыкча коюлуп кете берет экен. Диалогго коюлчу тыныш белгилер мына ушундай коюлат. Мына бул схемага
мисал келтирип көрөлү. Кайсы Баатырбек? Биздинчи штанга көтөргөн. Осмоналиевпи? Ооба, деди жигит анча түшүнө бербей. Эми балдар, биз диалогдун тике сөздүн диалог жана цитата болуп бөлүнөрүн билдик. Эми сабагыбызды бышыктайлы. Цитата менен диалог кайдан келип чыкты? Мынакей, цитата менен диалог тике сөздөн келип чыкты. Тике сөз бөтөн сөздөн келип чыкты. Көрдүңөрбү? Бөтөн сөз жана төл сөз болуп бөлүнөт. Бөтөн сөз тике жана кыйыр болуп бөлүнөт. Тике сөз цитата жана диалог болуп бөлүнөрүн биз билип алдык бүгүнкү сабакта, жана аларга коюлчу тыныш белгилерге дагы көңүл бурдук окшойт. Эми балдар, силерге берилчү үйгө тапшырма. 174 көнүгүү. Текстти окуп, диалог түрүндө өзгөртүп түзгүлө. Тыныш белгилерин дагы туура койгула. Эми балдар, сабагыбызды аяктайлы. Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Ошондуктан балдар, билим алууга умтулалы. Мен сабагымды ушул макал менен аяктадым. Саламатта калыңыздар.